Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн дагы катталуучуларыбыздын биринин көптөн бир суранычы менен малазиялык бир туугандарыбыз тарткан мунафик аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан коркунучтуу тасмаларды көргүзү келбегендер экрандан алысыраак туруп калган болсо калганыбыз баштай берели. Урматтуу достор, эгер сиз бизди кошуна өлкө болгон Россиядан көрүп жаткан болсоңуз, сизге өтө мыкты жаңылыгыбыз бар. Кыргыз жеринен Россияга иштегени барган туугандарыбыздын бирден бир чоң маселеси өз өлкөсүнө жеңил жана коопсуз акча которуу. Бизге жардама берип жаткан өнөктөшүбүздүн бул маселе боюнча чечими бар. Т-банктын Black картасы. Бул Россияда иштөө жана жашоо үчүн ыңгайлуу дебюттук карта. Азыр аны жаңы уникалдуу дизайнда өлкөбүздүн кооз жаратылышы менен буйрутма кылса болот. Т-банк бул Тинькофф банктын жаңы аталышы. Анын кардарлары Россияда жашап иштеген. Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандын миллиондон ашык жарандар болуп саналат. Анткени картанын көптөгөн маанилүү артыкчылыктары бар. Банкты сизге ыңгайлуу болгон тилде колдонуу мүмкүнчүлүгү. Т-банк колдонмосу кыргыз, өзбек жана тажик тилдеринде. Ал эми тейлөө кызматы тажик жана өзбек тилдеринде иштейт. Акчаны Россиядан комиссиясыз которуп туруңуз. Чет өлкөгө жалпысынан бир айда 5 миллион рубльга чейин которууга болот. Накталай акчаны Т-банктын банкоматтарынан гана эмес, башка банкоматтардан дагы комиссиясыз чечип алыңыз. Бул картаны башка банктардын карталарынан же накталай акча менен акысыз толуктап туруңуз. Картаны тариздөө үчүн сизге Россиянын жарандыгы керек эмес. Болгону сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүп форманы толтуруңуз. Картаны акысыз тариздеп сизге Россия боюнча ыңгайлуу жерге жеткизип беришет. Чамдаңыз, биздин кайталангыс жаратылышыбыздын сүрөтү бар карталардын саны чектелген. Мындай картаны тариздеп алсаңыз, туулган жериңиздин кичинекей элеси ар дайым жаныңызда болот. Тасманын башында жолдо унаа кырсыкка учурап, анын айдоочусу адамдын тирүү калгандыгын көрөбүз. Ал көзүн ачып алыс жерде аялы Зулайка кыймылдай албай жаткандыгын көрүп, ал жака жөнөп, араң эле калган күчү менен аялынын жанына жетип барат. Бул убакта Зулайканын жаны чыгаарына аз эле убакыт калган экен. Катуу жаракат алган аял өлүм алдында келме келтирип бул дүйнө менен кош айтышып, аялынан айрылып калган адам асманда карап эле "О Кудай, бул менин кайсы кылган күнөөм үчүн" деп эле даттана баштайт. Ошентип окуя бүтүп, Зулайканын тажиясы дагы өтүп, адам мурдагыдай эле жашоосуна кайтып мечитке барып намазын окуп, бирок такыр эле аялынын элеси эсинен кетпей, кайгысынан чыга албай жүргөн. Анткени каарманыбыздын баласы Амир кайра мен апамды сагындым деп Зулайканы эстетип, апам бизге качан кайтып келет деп эле атасына суроо берип түйшкө сала берет. Биз мындан соң Мария деген кызды көрөбүз. Ал оорукчан атасы жана өгөй энеси Зати менен жашачу. Анда Марияга жаман нерсе илешип алган байтур анын жанында түшүнүксүз бир элестер пайда болуп, анын кээ бир учурда абалы начарлап дарыгерге келип дарыларды алып тургандыгын да көрөбүз. Адам болсо баласын эрешип алып тез-тезден аялынын көрүстөнүнө келип, Куран окуп аялына багыштап аны эскерип турчу. Биз ушул жерде адамдын башка адам менен сүйлөшкөнүнөн анын өтө бир динчил, буга чейин оорукчандарга дем салып жардам берип жүргөндүгүн түшүнөбүз. Бирок ал аялы өлгөндөн кийин мурдагы абалына кайта албай кайгыга батып, анан дагы тартип сакчылар унаа кырсыгынын чыныгы себебин таба электигинен, досу Асман келип сен эми бардыгын унутуп мурдагы жашооңо кайтып, жаратканга тобокел келтирип тагдырга баш ийбейсиңби десе, анын деле сөздөрүн укпай, кыскасын айтканда аялынын өлүмүнө такыр эле ишенгиси келбей жүргөндүгүн байкайбыз. Мария кечинде дарыгерден чыгып лифтте бара жатса, лифтте түшүнүксүз кубулуштар башталып, чырагы өчүп жанып эле лифт бир маалда титрей баштайт. Ошол замат эле каарманыбыздын көзүнө асылып турган адамдын буту көрүндү. Бир кезде лифт кайрадан оңдолуп, Мария ал жактан качып чыгат да унаасына олтуруп үйүнө кетет. Бул убакта адам ал аймактагы мечиттин имамы менен сүйлөшүп, имам каарманыбызга дааватын айтып, Аллах бендесин ал көтөрө албаган сыноону эч качан бербейт. Эми болор иш болду. Сен аялыңдын өлүмүнө ким күнөөлүү болсо да алардын бардыгын кечиришиң керек. Жашооңду улантпайсыңбы, тагдырыңа баш ийишиң керек да десе, каарманыбыз имамдын сөзүнө көңүл бургусу келбей, көзүнө жаш алып ичинен такыр эле Зулайканын өлүмүнө себепкер адамдарды кечире албастыгын түшүнүп жатты. Бул убакта Мария унаасы менен келе жатып эле анын дөңгөлөгү жарылып калат. Анда кыз эмне кылышын билбей дөңгөлөктү алмаштырганга аракет кылып жатып, андан алыс эмес жерде жаш баланын тойнуп жаткандыгын байкайт. Анда Мария Пеле бул жакта эмне кылып жүрөт деп таң калып, бирок жанагы баланын чыныгы жүзүн көрүп жүрөгү түшүп, унаасына олтуруп бекинип калган кезде топ анын жанына келип эле секире баштайт. Арадан канча убакыт өтүп, белгисиз айтор Мариянын артынан дарыгери келип дөңгөлөгүн алмаштырып үйүнө жеткирет. Көрсө бул дарыгер Марияга жардам бергенче ага үйлөнүүнү максат кылып жүрөт экен. Күндөрдүн биринде уктап жаткан адам кырсык болгон жерде түш көрө баштайт. Ал эки жакты издеп аялын такыр эле таппай, бир кезде Зулайканы канжалаган абалда көрүп, ага ыйлап жакшы көргөндүгүн айтып, аны менен коштошо баштайт. Каарманыбыз аялына биз эми бала экөөбүз сени кое бердик деп жаткан кезде эле баласы келип каарманыбызды ойготуп калды. Көрсө үйүнө мейманчылап атасы келип калыптыр. Атасы адам менен амандашып, анын ал акыбалын сурап,
Апаңа ар кандай түштөр кирип сенден аябай эле кабатыр алып жатат. Деги аман эсенсиңби десе баласы бардыгы жакшы ата деп жооп берди. Бул убакта Мария түнкү намазда турган кезде дагы деле түшүнүксүз кубулуштар башталып, эшик ачылып отургучтар кыймылдай баштайт. Бир мезгилде эле анын колун түшүнүксүз жандык кармап, Мариянын колу канга буланып, ашканада олтурган өгөй энеси келсе Марияга жанагы жин толугу менен эле кирип кетиптир. Окуядан кийин айылдын имамы дароо эле Адамга коңгуроо кылды. Биз билгендей каарманыбыз адамдарга дем салып рукуяны окуп жин чыгарып турчу. Ошондуктан Мариянын ата-энеси имамга коңгуроо кылып жардам сурашып, имам маалыматты Адамга жеткирип каарманыбыздын баруусуна туура келет. Ошентип досу Асман экөө Мариянын бөлмөсүнө кирсе, ал бир бурчта олтуруп алып эле өзү менен өзү сүйлөшө баштаптыр. Анда Адам ага жин киргендигин дароо эле түшүнүп ишине киришти. Адам Курандагы аяттарды окуп баштаса эле Мария ал жерден жок болуп кетет. Бир кезде Мариянын ичиндеги жин өзүнүн абалын толугу менен көрсөтүп, каармандарыбызга баш ийбей, Адамдын досу Асман бир аз алсызыраак экенин көрөт да аны өзүнүн күчү менен эле ыргытып жиберет. Бирок Адам рукуяны көп окугандыгы үчүн жин шайтандардан такыр коркчу эмес. Ал Мариянын дубал менен басып жада калса жердин көтөрүлгөнүн көргөндө дагы эч коркпой сүрөлөрдү окуусун токтотпой, Мариянын денесиндеги жинги кыйкырып, сен Алланын каалоосу менен бул денеден чыккының деп эле чыгара баштайт. Анда жин дагы жөн калбай, жакында бул дүйнөгө Даджал келет. Ал адамдардын баардыгын адаштырып тозок алып кетет. Биз аны күтөбүз деп жаткан кезде эле Мариянын денеси башкача болуп, ал бир кезде кусуп эле оозунан мыктар чыкты. Окуядан кийин каарманыбыз имамга келип Марияны сыйкырлашыптыр. Биз бул үйдүн ар бир бөлмөсүндө намаз окуп чыгалы. Сыйкырды толугу менен кетиришибиз керек деп жатса, ал жерге дарыгер Фазил келип калып, Мариянын өгөй энесине кайрылып, сен бул молдолорду эмнеге чакырып алдың? Булар калп эле дем салымыш болуп сенден акча ала берет. Буларга ишенбеш керек деп эле имам баш болуп каармандарыбызды капа кылат. Ошентип Мария өзүнө келип, бир кезде өгөй энеси Зати ал жака кирип алып, сен менин буюмумду уурдап кетипсиң деп күнөөлөп, Мариянын кийимдерин аңтарып эле аны түртүп дагы жиберди. Бул убакта дарыгер Фазилге достору келип, сен эмнеге эле Марияны алам деп кыйналып жатасың? Ал сага тие турган деле ою жоктой, анан дагы анын байдын кызы экендигин билесиң. Жөн эле өзүңдү кыйнай бербечи. Көчөгө чыксаң кыздан көп неме жокко десе, Фазилдин жини келип досун уруп жиберип, сүйүү үчүн өзгөрө баштагандыгын өзү деле байкап калды окшойт. Биз мындан соң Мариядан жин дагы деле кете электигин байкайбыз. Ал өзүн аябай башкача алып жүрүп, өгөй энесине тил кайтарып, сен менин атамдын өлүмүн каалап жүрөсүң, анткени анын байлыгын өзүңө алып калгың келет. Сен өтө жаман аялсың деп эле анын бетине чапкылайт дагы чачынан сүйрөй баштайт. Түн бир убакта Адам баласы Амирдин уктабай анын жанында тургандыгын көрүп, эмнеге уктабай атасың деп сураса, Амир түшүндө апасын көргөндүгүн айтып, ал сага аябай жини келип жатат. Бүгүн келем деп айтты деген маалда эле айлана чөрү тарактай баштады. Анда Адам тарактап жаткан жакты издеп жатып, ал жактан бир жиндин элесин көрөт. Дарыгер болсо бул убакта Марияга коңгуроо кылып, ага жакшы көргөндүгүн айтып, мен сени алганга даярмын деп айтса, Мария ага жооп кайтарып, мен сага эч качан тийбеймин. Анткени мага келип Куран сүрөлөрүн окуп жаткан адамды сүйүп калдым. Жада калса ал экөөбүз жатканга дагы жетиштик десе, Фазил эмне кылышын деле билбей калат. Бирок бул нерсени Мария эмес, анын ичиндеги жин айтып жаткан болчу. Түн бир убакта бара жаткан айылдын имамынын унаасынан түшүнүксүз үндөр чыгып, имам алды артын карап эле эчтекени таппай жаткан. Көрсө жанагы Мариянын жини ага каршы чыккандарды жок кылганга аракет кыла баштаптыр. Ошентип имам кырсыкка учурап, бул убакта Адам кайрадан Мариянын үйүнө келип, сууну ачканча окуй баштаган кезде эле Мариядагы жин кайрадан өзүн көрсөтөт. Адам сүрөлөрдү окуусун токтотпой, бул жолу жинди толугу менен чыгарып жиберип, Мария өзүнө келгенде биз жиндин чыныгы жүзүн көрөбүз. Я взываю к тебе, Аллах, помоги. Ошентип жин Мариядан чыкканы менен Мариянын атасы Усманды үйдөн таппай калышат. Анда каарманыбыз унаасына олтуруп алып эле Усманды издеп жөнөп, бир кезде ага досу коңгуроо кылып имамдын кырсыктан өлгөндүгүн айтат. Анда Адам эмне кылышын билбей унаасын токтотуп бир азга эс алып олтуруп калса, ага баласы коңгуроо кылып, чоң атам үйдөн башка жака кетип калды, мен бул жерде жалгыз калдым. Бирок апам келсе жалгыз калбаймын деп айткандан, буну уккан Адамдын жини келип, сен кечкеле апам дей берип мени жинди кыла турган болдуң го. Макул, мен сага апаңды көрсөтөйүнчү деп эле көрүстөнгө барып аялы көмүлгөн жерди каза баштайт. Ал аялынын кепинге оролгон денесин өзү менен сүйрөп жөнөп, унаасына салып алып, жамгырдын жааганына карабай эле үйүн көздөп жөнөп кетет. Каарманыбыз аялынын чирий баштаган денесин үйүнө алып барып баласына көрсөтүп, сен апам качан келет деп кечке мени жинди кыла турган болдуң. Мына апаңды алып келдим, эми кучактап аны өп, сагынычыңды таратып ал. Мен сага жакшылык каалап жатпаймынбы десе, баласы коркуп качканга аракет кылып, каарманыбыздын бетине чаап аймап салат. Анда Адам жини келип баласын дагы өлтүрүүгө кирише баштайт. Көрсө бул нерсенин баардыгын ал жанагы унаасын токтоткон жерде уктап калып түшүндө көрүптүр. Адам досу менен сүйлөшүп жатып, алар имамдын өлүмүн талкуулашып, менин оюмча имамдын өлүмү Мариянын иши менен байланышы бар окшойт. Бул жерде
жерде биз түшүнбөгөн бир нерсе болуп жатат десе досу Чини келип, сен аялың өлгөндөн кийин аябай эле башкача болуп калдың. Каяктагы нерселерди бири-бирине байланыштыра бербечи десе адамдын аябай эле жини келип кетет. Бир күнү Фазил адамга келип, сен сыртыңдан молдо көрүнгөнүң менен эки жүздүү мунафык неме экенсиң. Мага Мария бардык нерсени айтып берди. Калп эле кийимиңерге жамынып алып өздөрүңөрдү ыймандуу көрсөтөсүңөр. Ушул кантип болсун десе каарманыбыз ага жооп берип, сиз азыр Мариянын көп деле сөздөрүнө ишенбеңиз. Анткени аны менен болуп жаткан ишти сиз түшүнбөй жатасыз да. Бул нерсени Мария өзү айтпашы мүмкүн деп жатса, атасы чыгып калып Фазил ал жерден кетип калат. Ошентип Мария жин оорусу менен ооругандан кийин анын динге болгон ишеними солгундап, жин ага ар кандай туура эмес ойлорду салып койгондуктан Куранга болгон суроолору пайда боло баштайт. Бирок илешкен неме андан дагы деле кете элек экен. Анткени анын көзүнө дагы деле коркунучтуу нерселер көрүнө баштап, өгөй энеси аны өлтүргөнгө аракет кылып жаткандай боло берет. Бир кезде адамга коңгуроо келип эле ал дароо эле Мариянын үйүнө шашылып барды. Алар Мариянын атасы Усманды таптык деп каарманыбыз Усманга жолукканы кирип, бирок аны бөлмөсүнөн таппай, бир кезде коңгуроо келип Мариянын өгөй энеси Мариянын ооруканага түшүп калгандыгын айтат. Көрсө каарманыбыздын Мариянын үйүнө келип, анын атасы Усманга жолукканы аракет кылып жаткандыгынын бардыгы көзүнө көрүнүп жатыптыр. Ошол замат эле жанагы жин ал жерде дагы бир жолу пайда болот. Бул убакта ооруканада жаткан Мариянын артынан дагы жин шайтандар ээрчип аны коркутуп, Мария качып бара жатып эле өлүктөр жаткан бөлмөгө кирип кеткендигин өзү дагы байкабай калды. Ал бөлмөдөн кайрадан чыкканга аракет кылып, эшиктен жиндин элеси көрүнүп, өлүктөрдү салган муздаткычтын ичине жатып алып, анын ичинен дагы кутула албай коет. Адам затинин коңгуроосунан кийин ооруканага келип, экөө тең Марияны ооруканадан таппай коюшту. Бирок бир кезде эле каарманыбызга Мария коңгуроо кылып, мен бир эски имараттамын деп айтып, бул жерде сиз гана мага жардам бере аласыз, анан дагы сиз билбеген сырлар бар. Келип мени куткарыңызчы деп эле дарегин айтат. Анда адам дароо эле ошол жака жөнөп кетип, кол чырагын алып алып, жанагы эски имаратты тинте баштап, бир кезде адашып жүргөн Марияны таап алып, сен бул жакта эмне кылып жүрөсүң сен Мария, мен чыга турган эшикти такыр эле таппай койдум деп айтат. Бир маалда эле каарманыбыздын колунан кол чырагы түшүп эле аны бир нерсе сүйрөй баштайт. Бети башы канжалаган адам токтоп калган кезде ал жерден көз ачыктар колдонгон буюмдарды көрөт. Бир кезде эле Мария кыйкырып бийиктиктен кулап түшкөндүгүн көрөбүз. Анда адам жанына барса, Мария өлөр алдында акыркы сөзүн айтып, сиздердин кырсыкка учурашыңыздарга мен күнөөлүүмүн. Сиздердин унааңыздар менен сүзүшүп кеткенден кийин аялыңыздын канжалап жаткандыгын көрүп чыдай албай качып кетип калганмын. Мени кечириңиз деп жаткан кезде эле каарманыбыздын артында анын атасы Османдын пайда болгондугун көрөбүз. Көрсө маселенин бардыгы ушул көз ачык Усманда экен. Ал өзүн жакшы адам көрсөтүп, мечиттерге жардам берип, намаз окуп, ыймандуу көрүнүп, бирок чындыгында көз ачыктык менен алек болуп, жин шайтандар менен байланыш түзүп, шайтандардын башчысы Иблиске сыйынчу экен. Ошондуктан анын эң биринчи максаты айылдагы ыймандуу адамдардын бардыгын жок кылыш болот. Кызын себеп кылып атайын адамды өлтүргөнгө аракет кылып, жол кырсык уюштуруп, бирок адам өлбөй калгандан кийин башкача жолун ойлоп табат. Анда каарманыбыз, сен эмне үчүн өзүңдүн каныңдан жаралган кызыңды өлтүрүп койдуң десе, ага Усман жооп берип, Мария ар дайым намаз окуп мени туура жолго салганга аракет кылды. Ошондуктан ал дагы менин душманым деп бир кезде эле Иблистин атын айтып аны чакырып, биз ушул жерде шайтандардын башчысы Иблистин келгендигин көрөбүз. Мындан соң Усман каарманыбызды өлтүргөнгө аракет кылып эле аны кыйнай баштайт. Бирок каарманыбыз толугу менен Аллахка ишенип, оозунан келмесин түшүрбөй, ла хаула ва ла куввата илля биллах деген кезде чагылган түшүп Усманды ошол жерде өлтүрүп салат. Ошентип ыймандын күчү менен, Аллахтын каалоосу менен шайтандын желдеттеринин бирин жок кылган каарманыбыздын жанына атасы менен кошунасы Шах келип, адам атасына кайрылып, мен бүгүн аялымдын өлүмүнө себеп болгон Мария экендигин билдим. Бирок мен аны жүрөгүмдөн кечирдим деп жатса, атасы баласына мен сага дагы бир сырды айтайын деп, ошол болгон кырсыкта балаң Амир дагы көз жумган деп каарманыбыздын оозун ачырат. Көрсө буга чейинки баласы менен болуп жаткан окуялардын бардыгы болгону каарманыбыздын көзүнө көрүнүптүр. Анда уккан кулагына ишенбеген адам жараткандан кечирим сурап, мен сен берген сыноого чыдай албай күнөө кылып жатамын. Мени деле бул дүйнөдөн алып кетчи деп жалынып жалбарып жаткан жерден тасма дагы аягына чыгып калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, ибадатты калтырбай ар дайым тилибизди зикир менен суулап туралы.